Былтырақ жайып бүт күйгені. Отыранда үйіне бара албай, не қыламын? Өткеніне атыш керек. Дәкәнсі. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айдент аттуу клиника бар. Ал клиникада накта өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айдент клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9-дан кечки 9-га чейин эс албай иштейт. Дареги Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Баса, менин атыман барган бейтаптарга 20% арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. Бүт Орусияда, анын ичинде Москвада такси айдаган мекендештердин көңүлүн бурабыз. Орусияда накта кыргыз ишкерлери түптөгөн, сертификацияланган Gold такси аттуу таксопарк бар. Таксопарк сиздерди Ситимобил жана Яндекс такси колойт. Андан сырткары 3,5 тоннага чейинки грузовой кошот. Жеңил автону доставка жана курьерге кошот. Алыс аралыкка буйртмаларды көп берет. Заказдар көп. Акырында 2,6% гана акы алат. Иштеген акчаңызды 24 саат бою күнү-түнү чечип алсаңыздар болот. Таксометр аркылуу май коюу мүмкүнчүлүгү да бар. Байланыш телефондору +7 977 934 04 81. Жолуңуздар шыдыр болсун. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Мыдыр Исаков. Мен турган жер азыркы бул жаңы жер айыл өкмөтүнө караштуу Арка деген айыл. Арка бул Кыргызстандын эң чыканагы, эң бир акыркы айылы. Тажикстан менен чектешкен айыл. Мындан ары Кыргызстан жок. Кыргызстан ушу жерден түгөйт, мына жолдон баштап. Жолдун аркы жагы Тажикстан, ошол мына жолду дагы кыргыздар айтышат, бул жол өзү кыргыздардыкы дейт. Мына жолдун аркы жагынан ошол канал бар дейт, ошо канал менен кошулуп Кыргызстандыкы. Бирок жолду Тажикстан пайдаланат. Жолдун ремонтун, майда чүйдө иштерин ошол тейлеп, нары бери кылышын ушу тажиктер өздөрү кылат экен. Анан тажиктер өздөрү пайдаланат экен. Кыргыздар да пайдаланат, мына жолдо эки тарап. Азыр мен ушул жол менен эле келдим. Тажик менен кыргыздын машинасы бир жолдо мынтип аралаш жүрүп келдик да. Өз негизи ушинтип эле келе атышкан. Азыр эми бул жерде жалаң тажиктердин машинасы жүрүп калыптыр. Анткени кыргыздар бул жерден көчүп кеткен, азыр бул жерде жок. Былтыр эле ушу жерде кыргыздар жабыркаган болчу. Азыр мынау тажиктер азыр эмне парад өткөрүп атат эми бул? Эмне деген? Мына көрдүңөрбү деп аткан окшойт. Кыскасы азыр ушу тажиктер ушу жерден ушинтип байрагын нары желбирет, нары өтүп, бери өтүп атышат. Мен азыр айтат элем. Мына ушул жана Өзбекстан менен Кыргызстан ушинтип жер талашкан маалда, ушундай жолду талашкан маалда, жолдун так ортосунан эле түркүктү отургузуп, казыкты кагып туруп эле ошол жерден зым тартып өтүп кетишкен да. А мен азыр сунуш кылат элем. Ушул жерден баштап ушул Канибадан трассасын тен аркы Кыргызстан чегине аягына чейин. Илгерки жанагы Берлин дуалы деп коет го, ошондой кылып эле баягы бетондон дуал кылып эле салыш керек го деп ойлойм да. Анан бул жерлер былтыры жабыркаган. Былтыры бир катар күйгөн. Андан кийин мамлекет акча бөлгөн. Эл өзү аракет кылып, анан молорду кайрадан калууна келтирип, кайрадан эми ишке киргизип иштей баштаганда, кайрадан азыр ушул абал. Бир киши жок. Тетигинде бир киши отурат. Азыр мына жакта бир машина турат. Башка эч ким жок. Мына жагы Кыргызстанга караштуу ушул Бурч. Кыргыздардын базары болчу. Салам алейкум. Кандайсыз? Саламат. Жакшысызбы? Эмне кылып отурасыз? Отыранда үйіне бара албай, не қыламын? Кайсы үйүңүзгө? Ана биринчи көчөдө үйүм. Неге бара албайсыз? Жүрөгүм чыгып калды. Жүрөгүңүз чыгып калса? Үйүмө кирип, даң-дуң кыла берсе, каяка үйүңө кирип келем. Анан ушул жерде отурасыз? Отурам сени. Бала чыккан жок жерге жөнөтүп бергем. Калп түшүп келдим. Үйүмө кирсем да жүрөгүм жок киргенге. Худду аркаңдан бирөө куугандай. Киргенге өтүйүм. Эч нерсе болбоппу үйүңүз? Эки жерден аткан. Көп кишинесен алыптыр. Соседтерди бирок тоноптур. Көбүн тоноптур. Меники менден не бар эле? Тоной турган нерсе жок беле? Тоной турган нерсе жок. Чекестен атып турду, айнек сындырып туруп, кирип туруп. Шейде автоматын алып жатканам окшойт. Чоңгалар жатат. Бүт чоңгасы калган экен, чоңгасын жардында уруп түшүп кете бердим. Калгансын жеп койдуңуз? Бирөө эле калган экен. Мына жерлер былтыр күйдү эле, Былтыр. Кайсы жерлер иштеп баштады эле? Мына мен билгенде мыналардын баары эле иштеген. Мына 2 марта тургузган. Мегакон. Наркысы ham 2 marta turg'izgan. Mana temir ata. Bu
Narkı ona iki taş. Bul 2 metre turdu. Bırak o narkı apteka kuyup öptür. Atıp da ketip kaldı. İçindeki sığılıydı, kirip çıktık. Yok, içinde mayda şüydelerini ağan, tarafkaya salıp öptürüp, kalan emeler, mayda şüydeler sığılıydı durat. Kalan çoğu zağından 3. göçen tezit etti. Hiç şüpheli yok. Azır ne kılayın deysem, kulağım kandayım? Lan ümitimiz üzbeğimde şeyde oturuyor, ne kılan bana? Kayak var hemen. Bişkek'e varsam bana KK'de bana biri üy verir. Eme var mı? Nampan, jey turgan bir demeniz var mı? Ha var. Karın tok. Karın tok için oturasın. Ne karın maç bolsa bol meşit varады, meşiti berip otasın. Бұл жерде эмнени карап отурасыз? Тажиктер нары өтүп атат, бери өтүп атат, карап коесуз. İşim söyledi. Onu işletip ödüm. Нени? O vulkancası. Вулканизация иштетип элеңиз. Аныңыз күйүп кетти. Kuyup gitti. Murdağızılık o, ona dostluk örlüğüm var mı? Şu yaktağın işletip ödüm. Вулканизация. Onu küygüzü verdi. Вулканизатор экенсиз да. Vulkancatı var. Аны да күйгүзүп берди. Onu da küygüzü. Не кыласыз эми? Үчүнчүсүн ачасызбы эми? Yok, üçüncüsünün de üyü açam. Paslayını. Bir yol küygüzü söylediğini. Үйдү кошуп дейсизби? Uydu koş. Sonun yine boydu, oldu. Dang deydiler, balacıkan alıp kaçasın. Bir yandan sürüp gider. Kelesin, onun yok, bunun yok. Ha koy. Dağıla selamünaleyküm. Bu kadar. Yok çıdamın çıdayım sen. Misal için özümde koyup gör yerge. Dağın vurup gelsin. Da 15-20 gün. Karanlık uzatı var tatlı bırak. 5-6 ayda biri vurdu. Bir yılga jetpey daha biri vurdu. Сиздики эмне? Кайер? Benimki işkanada mı notarius? Notarius. Bizim menen tosуш керек da. Ошону айтам да, чечүү жолу эмне бул? Az 4-cü жолу ушундай болуп атат. Бул бел уже тоюп бүттү. Ата жайды биз ташап кетпейбиз бирок. Ата жайды ташап кетпейбиз. Муну мисалы жанагы Берлин стенасы деген бар эмес беле? Ошол сыяктуу кылып эле мына Канибадам трассасы талашпы? Талаш болсо ортосунан эле уруп. Бул жерде бардыгы кызыл китеби бар да, муну берип болбойт. Ошо каналдын астынан өзүнүн границасы ошол жерден эле чечилген уже. Зымтор тосуп койсун болду бизге. Мына каналдын асты Тажикстан, үстү Кыргызстан да. Ошол жактан эле тосуп, зымтор менен тосуп берсин, биз тынч жашоодо каалайбыз да. O zımtorun o dalele buluştu. Жок, граница чечилгенден кийин атка өткөнүнө атыш керек, ошо. Eşeği menenden ötküdü deydi. Sımını dostum. Булар бизди оюнчу катары кылып алды да. 4-cü жолу ушундай болуп атат, уруш болуп атат. Бул 4-cü жолу канча убакыттан бери? 1 жылдын ичинде 4 жолу болду да. Сиз нотариусту 2 жолу оңдодуңуз. Мына 3-чүсү. Бул 2-ci жолу оңдошум. 3-cüsü да тийген эмес. 4-cüsü да күйгүздү да. 1-cüsü да күйгүзгөн эле. 4-cüsü да күйгүздү. 2-ci, 3-cü да миномет менен атып элдер жаракат алган. Үйлөргө тийген эмес. Az карабызыңызда бүт тоноп күйгүзүп кетти да. Ушерп 3 миллион ушерп алган. Биринчидеч. Ошого 200 000 сом ушерп берген. Компенсация. Уятта өкмөттөгү адамдар 200 000 да ошо зорго берген. Канча жүгүрүп, санага 10 жолу бардык окшойт. Айтса керек да, нотариус болсо, бир кабинет, бир стол, бир стул, 2-3 стулуң бар, анан бир компьютериң бар, андан башка эмнең бар, бир принтериң бар деп койсо керек. Эми зданиянын эмесин билиш керек эле да. Имараттын өзүнө. Ошо общий 3 миллион ушерп кылганбыз, 200 000 сом берген да. Азыр ушул арка айылында 3 көчө мындай толук күйгөн деп койсок болот дээрлик. 3 көчө негизги ударды алган. Бул жагы анан мына Исанов көчөсү, анан мындан наркы көчө. Бул жаңы конуштар, жалаң жаштар жаңы эле үй салып, бөлүнүп, ушинтип чыгып, эми ордуна чогала баштагандар болчу. Азыр эми ошолордун дээрлик ушул 3 көчө эң көп ушул жаштардын көчөсү жабыркаган. Наркы тарабында арканын ушул эски айылы бар.
Ал жак көп жабыркаган эмес, аларды жон гана тоногон. Анан бул жагындагы бир аз тоногон, анын Достук деген айыл бар, ошо Достук көбүрөөк жабыркаган. Бирок азыр мына аркадагы абдан көп жабыркаган да. Бул жакта мен азыр угушума караганда ар ким ар түрдүү цифраны айтып атат. 55 үй жабыркаган деп атат. Азыр муну четинен көргөзүп берейин. Азыр наркы көчө бар, анан мына орто. Азыр мен ортоңку көчө менен кирип кеттим. Мунда биринчи эле киргенде мына үйдүн дубалы. Оңаптыр, муну бирдеме менен сүздүргөнбү, бир нерсе болгон окшойт. Анан сиздердики крышасы эме болгонбу? Агыл күйгөн? Ушул жака тийип өткөнбү? Бул жактанбы? Үйдүн ичине түшкөнбү снаряд? Жок, түшкөн жок, жортуна жадан чыгып кеткен. То есть бул жактан кирип, нар жактан чыккан, же нар жактан кирип, бияктан? Пас жагдан келгенде бул. Бирок жарылбай калган. Көрбөдө ичиде табылбай чыкмас. Азыр эмеңизчи, тамыңызчы берки, малганаңыз. Агыл күйүп кеткен. Ол ичини Үй тонолгонбу? тонолгон, агыл күйгөн. Мына азыр чачылып жаткан, бул сиз чачкан жоксуз. Жок, мен тийишкеним жок вообще. Нелер жоголуптур эми бу жерде? Ичиде акча болгон. Анан Швей машинка болгон да. дагы? Көргөнүм ошо азыр, калып көргөнүм ham жок, ичиде нема бар, нема жок. Үйдү бирок өрттөшпөптүр, Ички авайник сындыкта жеген. Кийим кечеңиз турат экен. Ким кече оғанын алып кеткен жакшыларын калганы калган. Бүт чачып, бирдеме издептир да? Издеген энди. Мына ой жакты эмне болуп кыймалган? Ошерде мана бияктан билбейм, каяктан патшадан атылган да. Мына жактан атылып, наркы жактан чыгып кеткен да? Тажиктер турганда бит. Кыскасы азыр мындай болуп тур. Бул жактан атылганбы, же наркы жактан атылганбы иши кылып, мына ылдый тарабыбыз биздин мына сол тарабым тажик, оң тарабым кыргыз. Бирок бул жакта эч нерсе жок, бул жагы уже тоо, жөн эле адыр. Анан бул жагы ошол айылдын, биз азыр айылдын башында турабыз. Анан айылдын башында эң биринчи үй да бул эми. Анан ушунун чатырын бул жагынан дагы, наркы жагынан дагы снаряд бир жагынан кирип, бир жагынан чыгып кеткен да. Анан мынтип жабыркатыптыр, бул чатырын гана. Бул эми сиздин мындай алганда башкаларга салыштырганда сиздин бактыңыз бар экен да эми. Кудайга жаккан жери. Агыл күйүп кеткен. Мына бул малканаңыз беле? Малкана күйүптүр, толук. Наркыныкыга туташканбы? Аныкы дагы күйүптүр, Же наркыдан беркиге туташканбы? Экөө тутага дубал болгон. Эки үй, ошондо үй менен сиздин тамыңыз күйүптүр да? Азыр көп үйдө жок. Көпчүлүгү ошол баягы маргонда качып жатышат, же болбосо жанагы чек аранын бойлой ар жерде жүрүшөт. Же баягы мечитте тамак берип атат экен дейт. Булардын эми жегенге деле эч нерсеси калган жок да, ошон үчүн мисалы азыр түш болуп калды. Мечитке тамак жеген кетти, иши кылып баягы бир үйдөн бирден гана эркек кишилер калган, аялдар, бала чакалар барды кеткен. Ошон үчүн азыр мындай карасаң күйгөн үй турат. Дарбаза ачык, эшигинин алдында бир ондой бир баягы жаканды өздөп коет, же болбосо баягы жер төшөктөп коет, ошол бактын астында бир жаканды өзү болот. Ошол жерде көлөкөлөп жаткан болот, же кеткен болот. Мына ошол. Мунун дагы ошол болгон бир тоок канасы менен бир тандыры калыптыр, башка эч нерсеси калбаптыр. Кожоюну азыр келет дейт. Кожоюну келгенге чейин анда көргөзүп тура берели тартып. Даратканасы калыптыр. Күйбөгөн дараткана, тоок кана, тандыр калыптыр, башка эч нерсе калбаптыр. Мына үй толук күйүп түшүп калыптыр, мына караңыздар. Окуя болгон маалда? Окуя маалда мен таң амал саат 6-да талага кеткем. Бак суу барганы, бала чакам калган. Где-то 8-дерде ок атылды, жетип келгечем уже балдарымды атамдар алып чыгып кеткен экен. Ошо качтык. Өзүм жүрдүм жерде, бир сааттай жүрдүм, окко аралашып. Ошо машин, үй, турак жай бүт күйгөн, абсолютно 100% десем болот. Малды урдап кеткен. Канча мал? Бир өгүз бар эди, 4 мал бар эди, майда мал. Анан бир сыйыр, эне баласы менен кун ажын. Ошо. Жалпысы ошондо канча баш болду? Төртөө болот. Ошо.
Машинды сүдіріп кеткен, номері жатады жерде. Чечіп алып кеткен. Бұл жерде азыр бір тандырыңыз қалыптыр, тоққанаңыз қалыптыр, аны туалетіңіз қалыптыр. Ана мұна бағдараңыз, башқа істерсе қалыптыр. Жоқ. Үйді қанша уақытта салдыңыз еле? Үйді 13 жылда Москвада іштеп салған. Азыр эми қандай қылайын дейсем? Эми баш қатып тұрады, аға ойланғанға башқа сыйбайды да. Башқа түшкен көз көреді, мемлекеттен келет дейді. Жоқ, қыш келет дегендей, мемлекеттен жардам болған күнде деле. Оқ. Мен квартира қарап, квартирада жашайбыз. Жазға чейин. Жалпы зиянды қанша деп пайда тілеңіз? Где-то 6 миллионда. Көм деп айта албаймын ғой. 6 миллион бар да. Машин бар, мал бар, үй içidегі бұйым тайымдар мен. Билікке не деп айтатыңыз? Билікке дегендер дептір, мен ештемке дей албаймын. Өздері көріп, біліп тұрса керек. Şu елдің ойлаған биліктер келсе керек деймін. Мысалы, Ташиевтің же Жапаровтың орнында болсаңыз, сіз не қылат елеңіз? Білбедім. Бала чақаңыз аз қақта? Бала чақам аз Бішкекке жөнөтіп бердім. Кішіне алақсып, стресстен шығып бала чақа. Балдарам кішіне тағара чақа даңғыраса дағы үркіп қалғанда. Дарбазадағы дыраңғысы чочып үркіп қалған. Ушылар стресстерді жоғасын деп алақсын. Бұл үйді көрсе дағы балдарам неде ойлағасын деп. Оларды алысырақ әлі жөнтіп жүрген. 2-3 күн Маргүнде тұрды. Маргүнде қандай? Тамаға жетіштүү бі? Олар қандай қалып алады? Маргүнде дағы енді тамағаш жетіштүү, шүгір. Ал жерге дағы соғышта шығып бара берсең, уже елдің көз қарашы бір башқача болып қалады екен. Өзің тартынып қалады екенсің да. Bir үйде қаншадан қачқын бар? Bir үйде 30-дан бар. Кемиде 25 адам бар. Маргүнде. Жашауда. Балдардың артынан сіз дағы Бішкекке қачып кетейін дейсіз бе? Жоқ. Жоқ, если границаны толығыменен шешіп, елді ойлаған белдік болса, şu жерде қайрадан эле тұрғызып, şu жерде эле жашашқа эле кылат дейм. Мақұл, қайрат қылыңыз. Азыр мынанда Арқайлы Исанов көчөсү 7-үй дейт, үйгө снаряд түшкөн, жарылган дейт. Үй толугу менен тонолгон, үй жараксыз абалда дейт. Анан байланыш телефондорун жазып туруп, муну осмотр кылып кетишиптир демек. Тергөөчүлөр жаздыбы муну же жана МЧС жаздыбы? Мен өзүм жазып койдум. Өзүңүз жаздыңыз? Өзүм жаздым. Так, үй мына навес толугу менен түшүп калыптыр, Үйгө снаряд. Бул жака снаряд түшкөнбү? Снаряд түшүптүр да. Bir жолу түшкөн эмес, bir 10 жолу аткан окшойт. Ушул жерге элечи. 10 жолу атылган, анан бияка катарга чачырап, үйлөрдү бүт жараксыз абалга келтирген. Канча жылдык мээнетибиз бир күндө эле күйүп калды ошентип. Үй күйгөн эмес, бирок? Үйдө күйгөн эмес, тоноп кеткен ичине. Аяктарда карасаңар, снаряддар жарылган. Жолдорго тийип. Крышаларды бүт тешип жаккан, ок атыпчы. Олар да каткан. Биякта жараксыз да өстүчү. Эртеге жамгыр жааса билбейбиз кандай кылабыз. Үйлөрдү кирип көргүлө. Мына мына жерде мына снайперский октор бар. Ушулар менен атып туруш. Мына мындайлар. БТРдин октору бар. Мына Айырмасы жок. Үйгө кірдік танығанда. Нелерді алыптыр? Мен сейфім бар эле, компьютерлер жаңы. Былтыр эле күйгөндө жаңы компьютер, принтерлер барын жаңаган демде. Бүт тоноп сейфте көтөрүп кетиптир. Ичинде 650 000 акчам бар, аларды көтөрүп кетиптир. Анан бир сейф баягы оружие сейфи анды көтөрүп кетиптир ошончо эле. Ичинде курал бар беле? Жок, куралды алгам. Ичинде октарларды алып кетиптир. Сейфти ошончо көтөргөн.
Анын сетинин ичинде бирдеме бар деп ойлосо керек да. Ошондой го. Бирок биякта ачылган эмес, бияк шоюнча эле көтөрүп кеткен. Булар да казып көрүшкөнбү могу? Биякта авыз бар да. Авызды ачып бирдеме бекиткенби деп. Бүт чачып, мынакта компьютерлер, бүт документтер бар эле. Бул жер чаашпай эле жанагындай. Чачпай. Оңтарып. Телевизорлор сындырып. Бирок эми сизде бир жакшы жери жанагы үйүңүздө чакан цехиңиз да бар окшойт, зым токуй турган. Аларды албаптыр, а? Мына казан очокторуңуз калыптыр, ременкаңыз калыптыр. Казанга жүрсөңөр? Казандарын чыгарып көтөрүп кеткенби? Жок. Бул жерге бирдеме пиширабыз деген окшойт. Мына очоккоч. Ана мына жерде май турады да автол. Автолду алып күйгүзгөн экен. Күйүп кеткен да казан азыр. От жаккан, болсо автолду мынага окат пиширабыз дегенде күйүп кеткен ана. Казанга автол куйган тажиктер эми бир жапай бирдемелер келген окшойт эми бир. Эми Рахмондун бийлигинде эми бийликте Рахмон турганда тажик абат болобу мындай алганда. Бичара. Мына эшик бар да, бияктан эшиктен кирип ичине бүт тазалаптыр да. Бул потолоктор да жараксыз. Мына тарасына эрет деген эшиктерге. Мына айнектер болсо баягы минөмө түшкөндө, снаряд түшкөндө ичине воздух туруп, сыртыра сүрө берген да. Ой, эдин ичин. Ичинен наларды бегүшү дорожкаларды Көтөргөнгө аракет кылган, бирок көтөрө албай сындырып таштаган да. Телевизорлор, майда телевизорлорду кичинелерин сындырган, чоңдорун көтөрүп кеткен. Домашний кинотеатрлар бар эле. Холодильник, стиральный машина, эчтеке калган эмес. Аларды алып чыгып кеткен. Мына газ плита алып калыптыр да. Газ плитаны алып алыптыр. Чыгарып алган эмеспи. Микроволновка, бүт эмелер көп эле. Аларды көтөрүп кеткен териптер. Оңойлорун алганда. Детскийде кызымдын комузу бар эле. Комузду каналдын боюга алып барышып, окоп кылып жатканда, төшөктөрдү алып барып. Ошону ойноп жаткан окшойт, алып келдим, мына видео турат. Кызык. Жакаттарды болсо одары эле сындырып ташаптыр. Мына жактагы эме топурактар, гүлдөрдү эме кылган окшойт, нары бери ырыткан бул. Не, ушинтип чайкаппы, сапырып. Ушинтип издеген да бирдеме. Акча издеген бе. Мына креслоңдон жүртүп окшо бар деген эмнеге? Мына көтөрө алган эмес дагы пычак менен кесип жатыр. Жо, балким мунун ичинде бирдеме жашылган деп издеп көргөнбү, жок. Жөн эле эме. Мына жерге карасаң, тамекилерди чектеп мындай отуруп алып, шашпай. Мына тамекилер түйүп калган нерлердечи. Ичиге кирсең, Мына иреттелип турса, ушунча жүк батат экен да, иреттеп, эметип чачсаң, чачылып кетет турбай баары. Бир үйгө батпай калат экен. Төрдө столдун үстүнө бирдеме күйгүзүп чегиптир, көрсөң? Көрдүм. Өрттөнүп кетпептир дейм. Мунун азыр эми ремонт кылса болот дейм. Ремонт кылса болот. Иреттесе болот. Ошого эле шүгүр кылып отурам мен, коңшуларды көрүп отурабыз, эчтекеси калган эмес. Бирок жалпы зыян канча сиздин оңчу? Эми билбейм, бир 6 миллионбу ушундайга дейм. 5 миллионбу. Малдар бар эле, нопаздар, алар да көтөрүп чыгарып кетти. Канча? Бир новаз, бир сыйыр, бир кунажым бар эле. 3 баш. 3 баш. Анан 12 коюм бар эле. 10 кой, 2 кочкор. Романовский койлор эле да өзүм багып отурат элем. Романовский Россиядан келген койлор эле. Алар да жок. Жок. Азыр аркада негизинен ушул башта айткандай ушул 3 көчө өрттөлгөн. 3 көчөнүн бирөөсү ошол Насирдин Исанов көчөсү болсо, ортодогусу. Анан наркы четки Борборд көчөсү. Анан мынабул Түгөлбай Сыдыкбеков көчөсү экен. Ушул Түгөлбай Сыдыкбеков көчөсү өзгөчө катуу жабыркаган. Анткени бул үйдө, ушул көчөдө бир дагы соо үй калган эмес. Бардыгы күйгөн. Бардыгы өрттөлгөн.
наркы үй, бул үй, наркы үй, астыңкы үй, андан астыңкы, андан алдыңкы бардыгы өрттөлгөн да. Азыр бул көчөдө свет дагы жок. Мына караңыздар эми, мына сыртын эми бул жакта мода экен ушул. Сыртын бышкан кирпичтен, ичин хам кирпичтен кылып курушат экен. Үйдүн сөлөкөтү, сөөгү гана калган да. Башка эч нерсе калган эмес. Эс келип мына жерде отурган окшойт. Анан аман калган мына бир салаты менен бир вареньесин алып чыгып коюптур. Бир тандыр калыптыр. Эч нерсе жок башка. Курулуш материалдары бар экен мына жерде. 5-6 кап цементи менен кичине кой короосу калыптыр, чөбү калыптыр. Анан мына жаңа салып аткан курулушунун материалдары калыптыр. Башка эч нерсе калбаптыр. Ушундай. Эми бардыгы эле ушу картина. Баарында эле ушул. Паланчин машинасы жок, пистанчиндики, наркыныкы, мунуку дагы жок экен деп эсептеп атасыздар дейм. Мен аны точно деген айта албайм. Малчы? Мал да өтө көп кирип кеткен. Өтө көп дегенде канча кирди? Биздин эле айылдан 300-400 кирип кетти окшойт. 300-400 кара мал. Бодо мал. Майда мал да ошо 400-500. Мен өзүмдөн бир мал торпогу менен 6 койду алып кирип кеттим. Мына бирөөсү калып калыптыр. Жибин үзүп качып кеткен экен азыр. Жерде турат. Эмеңизчи үйүңүз кантты? Мына үйүп кеткен мына кичине временка. Ашкана эле бүтө элек буям. Отделкасы бүтө элек. Бу калып турат мына навесим калып. Мына жакта сарайым бар эле 2 этаж. Үстүндө чөбү менен. Муну өртөп салган бардан. Үй да жок. Үй жок, үй мына. Тоногон үйдү? Же тонобой турбу? Эми күйүп кеткен тонолгон билбейм. Тоногонда мына жерде навесте балам кичине велосипед турат да жок ошол дагы жок. Булар тоноп туруп анан күйгүзүп салган да. Сиз дагы ошол күнү эрте менен билдиңизби кабарды? 16 күнү. Үйдө отурганда уже биз снаряд түшкөндөн анан уже качтык. Ага чейин мындай бир бул жактан техникалар келе атат, мынча аскер бул жака жыйылды, качкыла мындай туруп тургула биз дегендей бир эскертүү болбодубу? Андай эскертүү вообще болбоду. Мен кызымды жөнөтүп, мына жерге жөнөп чыкканда немелерден сообщение келди, группалардан. Балдар мектепке жөнөтпөй тургула деген эле сообщение келди. Жүгүрүп чыгып кызымды кайт дедим. Үйгө келди кызым, сразу снаряд түштү да уже. Документ алдык болду. Кеттик. Сиздин оюңузча бул маселени кантип чечиш керек эми? Булардын өзү негизи талашкан эмне булардын? Эмне талашып атат? Мен оюмча билбейм. Булардыкы эми таждер ушу жерде. Жок, ошо кайсы жерди талашып атат? Мынау жерди, мынау кусок биздики деген бир талабын уктуңузбу сиз кулагыңыз менен? Мен талабын уккам жок, мен оюм эле ушу жерде. Себеби мына жерде булардын каналы өткөн. Биздин территория, бул эми сайыз убакта курулуп калган. То есть булардын мынау суу сактагычынан аркы насос менен тептирип өйдөгө. Анан каналга куят, канал тажиктерге суу алып барып берет. Кайра эле Тажикстанга. Суу Тайсанга кетет да. Мына биз дагы суу ичебиз да, поливной да бул, питьевой эмес, поливной. Максаты ушу да, булар ушу жер алыш. Азыр эми бул уже 4-нчү жолу болуп атат. Ушинтип эле корктук. Булар талкалайын десе тез эле талкалап салат бул айылдычы. Бир жылда эме 4-нчү жол. Ушинтип эле пугать этип коюп, кичине атып, анан кичинесин тоноп. Элди ушундай кылып берсе эл жашабай койот да, качып көчүп кетет да. Уже и так канчасы кетти агылып. Бишкек, Ош, каяктарга келбейин деп кеткендер уже мен өз оозум менен кулагым менен уккандарым бар да. Болду, келбейм. Акчасы ham үй күйүп кеткендер бар. Ошо жардам акчасы ham керек эмес. Мен кеттим, келбейин деп кеткендер бар. Ушундой кылып берсе эл кабайт да. Эл кабагандан кийин ким жашайт? Таштар келип жашайт да анан. Мен азыр Сиз өзүңүздүн оюңуз кандай? Мен азыр чындап айтсам нер токтоп эле калдым. Мен ойлоп атам азыр барайын десем азыр башка үйүм жок. Эми туугандар келип жашады айтам пока временный. Үйдү тургузуп берсе анан жашай беребиз. Башка каяка барабыз? Жашайбыз да. Урушабыз энди. Жашайбыз ушул жерде. Өзүнүн жер. Бизге энди мылтык. Эndi эмне кылыш керек энди? Жүрөбүз да энди. Şu жашап жүрө беребиз жетти. Еш жака кетпей жана жетти. Декенсе. 40-ка, 50-ке, 100-ге киргиче гана жетти бурабыз. Кудай кааласа. Ушинтип жүрө беребиз энди. Качып бияка балдар чыгарып коюп дагы кайтып түшүп келебиз. Мундан башка иш жок. Бийликтен эмне сурайт элеңиз? Куралбы, эмне? Бийликте только курал да. Биз көчө-көчөгө берсе болду бизге. Ана жерде карап, үйдү тонотпой, конкретно карап отурабыз. Şu эле бизге. Ан кирасан жакшылап чечип берсе болду.
жүрөөрөз ana şeydi. 100'ge kirgicek. Kengiri жүрөз ana şeydi. Şu bizge endi. Biligeni öz bilet endi ne kılışın. Çeçeyi, çeçpeyi. Bir yaşayır şeydi. Ketpey. Keçtin keregi жоқ бетти. Атабагын жерибиz. Атабагыз жашап кетти, ушундай куруп кетти, ама жакты. Ушинтип жашай беребиз эми. Ondan başka ilacı yok. Сизге келген зыян канча деп атасыз примерно? Примерно кече комиссиялармен эсептедик, где-то 6 миллион. Общий. Şu mal mülk kurdalgan, Мал, тонолгон, күйгөн менен. Общий ошондой. Мен эми мынау күйгөн үйлөрдү көрсөтө берген менен баары бир эле картина. Ошол ал үй күйгөн, бул үй күйгөн, наркы үй күйгөн, бул үй дагы күйгөн, андан астыңкысы бардыгы ушулар күйгөн. Бирок мен эми бир нерсени айтып коеюн. Мынау астында ошол жанагы Канибадам трассасы бар. Канибадам трассасынын асты ошол Тажикстан. Эми шарттуу түрдө алганда. Үстү Кыргызстан. Анан бирок астында ошол Тажикстандын Согди областы жайгашкан. Болжол менен Согди областы бул өтө баягы калк жиш жайгашкан жер. Дүйнөдөгү эң калкы жиш жайгашкан баягы Бангладештен кийин эле ушул Фергана өрөнү турат да. Эми бул ошого кирет. Анан бул жакта 2,5 миллион калк жашайт. Ага каршы ошол 2,5 миллион калкты токтотуп турган бул жерде болгону 15 миң гана адам жашайт. Кыргызстандан. Ушул Арка, Жаштык, Максат, Борбордук деген айылдар. Ушул жаңы жер айыл өкмөтү деп коет, анан Бешкент айыл өкмөтү. Ушул 2 айыл өкмөт турат. 2 айыл өкмөттөн ушул негизинен ушу жаңы жер айыл өкмөтүндө болгон 15 миң адам бар. Ушул 15 миң адам бүтүндөй Кыргызстанга, Кыргызстандын борбордук бөлүгүнө буфер болуп, ошону коргоочу бөлүгү ушу жер. Демек бул жерге көңүл бурулуш керек. Анан эми мынау бузулган үйлөр боюнча мен айтат элем. Былтыргыдай кылып, сип панель үйлөрдү куруп, анан алар сип панель үй мына Турциядан келатат, анан Азербайжанга жетип калыптыр, анан Турцияга жетип калыптыр, анан Түркмөнстандан өтүптүр дегенди коюп, жөн эле мына кадимки өзүбүздүн эле кирпич заводдор бар. Ошолордон эле жанагы кирпичтин ар бир мына күйгөн үйгө, бузулган үйлөргө 20 миңден кирпич берсин. Андан сырткары бир 20 кубпу, 15 кубпу ушундайдан ар бирине жанагы ар түрдүү өлчөмдөгү жыгачтардан берсин. Андан сырткары бир жок дегенде 5 тоннадан цемент берсин. Андан сырткары бир 150-200 чарчы метрден эме берсин, жанагы чатыр берсин. Анан баягы эшик терезесине, полуна, жана башкасына деп дагы бир 200 миң акча берсин. Ошонун бардыгын кошуп келсең, ошо 1 миллионго жетип жетпеген акча болот. Ошону менен булар өздөрү бири-бирине жардам берип, биринде жок жыгачты же биринен артып калган жыгачты бирине берип, өзүндө жокту бири-бирине айырбаштап ушинтип бүтүрүшүп алмак да. Анан муну элди кыйнап эле, ой биз салып беребиз, анан биз кылып беребиз, мынандай долбоор менен кылабыз, тиги бу дегенди токтотуп эле ушундай эле кылыш керек го деп ойлойм. Ошол элдин өзүнө эле коюп берип коюңуздар. Эл буга чейин кылып келген, өздөрү кылат. Жөн эле ошол материалдык жардамды бериңиздер, компенсацияны колуна карматып коюңуздар. Анан ошол кирпичин алып келип түшүрүп берип коюңуздар. Өздөрү ошо тууган уругу менен, дос таанышы менен, жек жааты менен биргелешип, башар жана башка кылып бүтүрүп алышат. Буга чейин ошентип бүтүрүп келишкен, мындан ары да ошентип бүтүрүп алышат. Андан сырткары ушул элге, жергиликтүү элди мал окутуп, атканды, атышканды, коргонгонду, качканды үйрөтүш керек дагы. Буларга мал ошол куралды карматып, ушундай жанагындай учурларда элге коркпой эле ошол окуган адамдарга, мисалы, бир айылдан бир 50 адам болобу, 100 адам болобу куралдантып коюш керек деп ойлойм. Алар айылдын кайсыл жерден неси бар билет, кайсыл жерден кантип коргонуш керек билет, кайсыл жерден чабуул жасаш керек, кайсыл жерден коргонуш керек, кайсыл жерден душманды тосуп алыш керек, аны билет. Эми коркпой эле ушуну кылалы да. Раз армиябыз болгону 12,5 миң армиябыз болсо, анан солдатты бүтүндөй чек арага ар 200 метр, 300 метрден бирден солдатты кое албасак, андан эмне кылабыз? Анда ошо элге бериш керек да. Эл өзүн өзү коргойт. Өзүнүн жери, өзүнүн туулуп өскөн мекени, малы, мүлкү, бала чакасы, үйү, бүт бардыгы ушу жерде турат. Өзү коргойт. Ушуга жол бериш керек деп ойлойм. Кыргызстандын эң акырында, эң четинде, ушул Тажикстанга чектешкен, мына жерде тажик машиналар өтүп турган жерде, Канибадам трассасынын боюнда, ушул Бешкент айыл өкмөтүндө, мына ушул Реми деп ушундай имарат курулган. Бул имарат 2011 жылы $5,5 миллион курулган.
жалпы ушул имараттын аянты 6000 метр квадраттан ашыгыраак. Анан бул жер мурда казино, отель болуп ачылган. Ошол убакта ачылгандан баштап ошол айыл өкмөттүн бюджетин эселеп көтөргөн. Андан кийин баягы казино жабылгандан кийин бул жон гана тойкана, отель болуп иштеп аткан. Азыр эми ошодон мынау тажик кол салуусунан кийин бир эмес 2 жолу жабыркады. Ошол 2 жолку жабыркоонун айынан азыр бул иштебей турат. Мынау акыркы экинчисинде таптакыр талкаланып болбой калыптыр. Негизи менин оюмча мамлекет өзү жанагы өзүнүн ушундай ишкердик объектилерин коргоого алыш керек деп ойлойм да. Себеби мындай бир объект талкаланса, анда бир нечелеген үй бүлөнүн, бир нечелеген айыл өкмөттүн ырыскысы кыйылат. Мисалы ушул жерден жок эле дегенде бир 10-20 үй бүлө айлык алып ушул жерде иштеп балдарын багып аткан. Андан сырткары ушул айыл өкмөт ушул жерден түшкөн салык бүт айыл өкмөттү багып аткан. Ал айыл өкмөт ага чырак койгон, жол салган, жана башка деген өзүнүн баягы айыл өкмөттөгү социалдык проблемаларды чечип аткан да. Мына ушуга окшогон нерсе бул бир эмес, бир нечелеген адамдарды бага турган жер. Мына ошондой нерселерди азыр Тажикстан, азыр Кыргызстанды ошондой ырыскыдан дагы айырып отурат. Бул бүтүндөй бир айыл өкмөттүн ырыскысын кыйып атат десек болот. Ошондуктан мындай объектилер өзү көбүрөөк колдоого, көбүрөөк коргоого муктаж эле деп ойлойм. Азыр эми буга келтирилген зыян канча болот эми? Миллиондоп саналса керек. Жүрүңүздөр. Эшиктер талкаланыптыр, ичине бомба түшүптүр. Трансформатор бар эле дейт, трансформаторун урдап кетишиптир мына жерден. Бул дагы ошол 16-сында эртең менен башталган тополоңдон кийин болгон. Азыр буга окшоп ондогон заправкалар ушундай болуп күйүп жатат. Дүкөндөр күйүп жатат. Андан сырткары мисалы тетиги эмеде жана 300 миң долларга курулган ичинде 30 миң дана тоогу бар тоокканадагы түү орду менен жок болуп кеткен. Аны да талкалашкан. Мисалы силер билесиңер. Болгону 150-160-тык трансформатор бир чакан айылды тейлейт да. А бул жерде 150-лүк эмес, 300-лүк эмес, 400-лүк эмес, 1000-дик трансформатор коюлган. Мына ошол 1000-дик трансформатор азыр жок. Анткени ошол тажиктер бемарал бул жерде билгенин кылып, бул жерде бомбалашынча бомбалап, тоноп, анан акырында ошол трансформаторунан бери кесип алып чыгып кеткен да. Бул эми бир ишкердин эмгеги да. Андан сырткары бир нече үй бүлөнүн ырыскысы. Бир айыл өкмөттүн бир салыгын кадимкидей төлөп турган бир киреше булагы болчу. Азыр жок. Азыр эми бул качан ордуна келет, качан түптөлөт, качан мурдагыдай калыбына келет, эми бир Кудай билет. Бул жердеги трансформаторду мына зымдарын ушу балта менен эле чаап туруп, үзүп, анан муну көтөрүп алып чыгыш керек да, эми ал оңой жүк эмес да, оор. Анан атайын баягы оор техниканы алып келип эле, муну үстүнөн эле жулуп көтөрүп алып чыгып кеткенде, мына жерде машинанын изи турат, оор жүк ташуучу машинанын. Анан ушу үстүнөн жулуп көтөрүп алып чыгып кеткени көрүнүп турат да. Бул эми мындай 1-2 киши көтөрүп чыгып кете турган нерсе эмес да. Эми Рахмон жанагы өзүнүн элин уурдап, тоноп, бүтүндөй баягы баласын, кызын, күйөө балдарын ошолорду гана багып атат, а элди бакпай атат да. А эл эмнеге зар? Эл светке зар. Эл трансформаторго зар. А трансформаторго деген акчаны эми Рахмон жеп койсо, өзүнүн үй бүлөсү менен жыргап, ошого менчиктештирип алып отурса, анан эми Рахмон ушинтип маселе чечип атат экен да, элин жанагы өзү урдап койгон, өзүнүн үй бүлөсүнө менчиктештирип алган мүлктөрдү эми мына Кыргызстандан урдап алып беремин деп атат окшойт. Анткени аларда кландык башкаруу. Бир үй бүлө ошол бийликке келип, ошол бир 30 жылдап отуруп, ошол кырып кызарган жердин бардыгын элге эч нерсе бербей, ошол бир үй бүлөнүн гана иши жүрүшүп, бир үй бүлөнүн гана бизнеси жүрүшүп аткан өлкө. Эми элге ошентип эч нерсе бербесе, өзүнүн туугандарынан эч нерсе ашыра албаса, анан ушинтип анан баягы кошуналардан уурдап болсо дагы апарып берейин дейт окшойт. Баягы кечиримдүүлүктүн, анан сабырдын деле мындай чеги болот деп ойлойм да. Мынага окшогон чоң ири зыяндар келтирилип атканда айрыкча ишкерлерге, айрыкча мындай эл багар, мындай айыл өкмөт багар
мекемелер ушинтип талкаланып атканда мамлекет жөн карап турбаш керек деп ойлойм да. Ал кадимкидей отпорду, кадимкидей жоопту бериш керек эле. Адекваттуу жооп болуш керек эле деп ойлойм. Өзү негизи мындай имараттар чоң-чоң шаарларда деле жок. Өзү мисалы Бишкекте болушу мүмкүн, Ошто болушу мүмкүн. А бирок мисалы Кызылкыя, Жалал Абад деген жерлерде мисалы мындай имараттар жеке ишкерлер тарабынан салынган учурлар өтө эле чандады Кыргызстанда. Кыргызстан өзүнүн чамасы чак. Ишкерлердин деле чамасы чак. Ошого жараша иш болот. 6000 метр квадраттык ушундай чоп-чоң имарат азыр бош жатса. Мисалы мамлекет азыр бир мектеп сала албай, мисалы 10 жылдап, же болбосо 5 жылдап жаткан учурлар бар да. Бир мектеп сала албай. А бул ошол бир мектепчелик имарат өзү чын-чынына келгенде. Бир чоң бир гимназия боло турган, же болбосо керек болсо университеттин деңгээлиндеги имарат да. Бир астында жатаканалары менен, окуу бөлмөсү менен десең болот. Бир чоң бир мындай кампус деп койсо болот. Мына ошол бир кампус жок да мындай алганда. Мына жагында ошо контейнерден жасалган эмелер бар экен эле, жатаканалар. Булар дагы толук тонолгон. Мындайдан 1, 2, 3 комплекс бар экен. Ичинде душу, туалети, ошо жатаканасы бардыгы менен комплекс болгон. Ошонун бардыгы мына талкаланып, тонолуп, ичинде эч нерсеси жок жатат азыр. Эми чыгарып кете албай турган унитаз гана калыптыр, раковина менен. Анан кафел калыптыр. Тажик туугандарга айтып коюш керек экен, ушул унитаз калып калыптыр мына жерде. Келип алып кетсеңер болот. Анан раковина, анан эме жанагы жамшыттар келип, эме жанагы кафелдер бар экен, кафелдерди деле алып чыгып кетсеңер болот. Апарып чаптап аласыңар. Мына. Кондиционер калыптыр баса. Житте ошодо калган. Бир дана ушунча эмеден бир дана мынау блогу жок. Эме калып калыптыр мынау, кондиционер калып калыптыр. Келип алып кетсеңер болот мында. Анан мына пепелница калып калыптыр, муну алып кетсеңер болот. Так. Так. Ар биринде бирден унитазы менен раковинасы бар экен. Ошолордон алып кетсеңер болот. Имаратка мына ошол батыш тараптан 2 бомба түшкөнү көрүнүп турат. Бирөөсү ошол мына капталга тийиптир. Ошол жанагы түрккө тийип, ошол түрктүн дал өзүнө тийген. Аны тешип кирген. Андан сырткары дагы бирөөсү чатырына тийип, ошо чатыр жактан түшкөн. Эми тажик эли ушундай маражор эл болуптур да эми. Бийлиги да элин ошол маражорлукка үгүттөп атабы, же өзү таап бере албаганын, өзү элинен жанагы уурдап, тоноп, элине бербей атканды мына кыргыздарда бар, ошолордон алып алгыла деп атабы. Эми Рахмандын акылы ушуга эле жетеби, мен түшүнбөйм ушуну. Рахман өзүнүн элин баккандын ордуна мынантип элин жанагы каракчы кылып тарбиялап отурат да эми. Мындан эми билбейм, Рахман ушуга сыймыктанабы, же ушудан бир абийир табам деп ойлойбу, же ушун менен элин багып атам деп ойлойбу, мен билбейм ушуну. Бул баягы орто кылымдардагы баягы каравандарды карактаган каракчылардын каракчы башчысындай эле көрүп калдым да бул эми Рахмандын бийлигин. Андан башка эч нерсе дей албайсың. Ошол мына бирөө келет экен, мынтип бир жакшы ой менен бир имарат салат экен, мынантип арчалар дегет экен, бак дегет экен, жашартып көгөртүп койсо, анан бир күн келип туруп, баргыла ошол жерде жакшы нерсе бар экен, жакшы оокат бар экен, уурдап алгыла деп. Идиш, аяк, диван, кресло эч нерсесин калтырбай тоноп кетишиптир. И ушуну менен эми тажиктердин оокаты жакшырып, ушудан бир байып кетсе, анда жакшы эле. Макул элем, мен ыраазы болот элем. Анан ушудан билбейм, тажиктер байып жыргап кетеби экен. Жүрүңүздөр. Өзү ушул жердин кароолдары жаш балдар экен, жаш жигиттер. Булар айтып берип атышат. Мына бул эң үстүнкү катардагы терезелердин бардыгынын терезелери ачылып, анан жанагы матрастарды ошол жерге терезенин түбүнө салып алыптыр дейт. Ал деген сөз ушул Кыргызстан тарапты көздөп, баягы ок дарысын даярдап, ошол Кыргызстанга жанагы куралын туштап жаткан окшойт деп атышат. Бирок эми булардын бардыгын өзүңөр айтып бересиңерби десем,
Жок, айтып бербей эле коелу, анткени жанагы булар ошол телевиден чыккан же бир видеодон чыккан ушундай видеолорду көрүп алып эле ошол жердеги адамдарды алып сүрөтүн Интерполго берип, издөө жарыялап салат экен. Ошодон эми Россияга барып же башка тирлик кылгандан коркуп калдык. Ошон үчүн сүйлөбөй эле коелу деп. Баткендин жаштары азыр сүйлөбөй калыптыр көп. Сүйлөгөндөн чочуп калышыптыр. Анан кыргыз бийлиги ушул жагына дагы көңүл буруп койсо дейт элем. Анткени сүйлөгөн ошол теледен бир жүзү көрүнгөндүн бардыгы эле кылмышкер болуп тажиктер тарабынан. Анан эл аралык издөөгө туштугуп калышат экен.